Айзада Жамгырчиевага эмнеге ишенесиңер? Алар акча үчүн өздөрүн да сатып кетишет. Блогерлердин отзывдарын окуп анан баргам. Бурченов, Айзада Жамгырчиева. Ансар коммерциялык эмес керектөө кооперативи менен келишим түзүүнү сунуштайбыз. Негизи жабылган, ал боюнча жооп бере албайм. Келтирилген зыян 64 миллион сомго жеткени кабарланган. Негизи сиз мындай ачык булактардан текшерүү жүргүзөсүзбү, факт чек кыласызбы журналист катары? Ошол компания кандай компания? Мен органда иштеген дагы тааныштарым көп. Мен документтерине чейин текшертирем азыркы учурда. Чоң квартирага ээ болдуңуз, ишин айтасызбы дагы деле? Адамдарга жай айтып аткан жокмун да. Мен инстаграмымда көрдүңүзбү мен MCN коинумду чыгарганымды. Ар бир MCN токен буйруса $1000 ашык болсун дегендер бир кол чаап коюңуздарчы. MCN коинда алып барганда, лотерея алып барганда көптөгөн адамдар коин сатып алды да, ошолор күйүп кетти да. Ошолор үчүн сиз мындай моралдык жоопкерчилик сезесизби? Келтирилген зыян $2,5 миллион деп бааланган. 2 жылдан мен ИП төлөп келатам. Азыр бир дагы блогер тилекке каршы налог төлөбөйт. 2018-жылдан тарта Reels ишке кирген. Дал ошол кезден тарта Instagram бизнес жана жарнама үчүн толук кандуу аянтча болуп калган. Азыр расмий түрдө каттоодон өткөн айрым блогерлер тууралуу айтып берейин.